бул жактагы жаштардагы күч кубат өтө алсыздап кеткен да. Иорданияда, араб жергесинде дээрлик. Бирок Иорданиядагы ошол абалга салыштырсам Кыргызстандагыны, жаштары күчтүү, намаздарга барган, жок эле дегенде жумага каттаган, алымдарын уккан, эгерде мындай бир бардык тараптан эгерде жакшы чыкса, мисалы бизнесмен бир адам же болбосо бир адам мисалы төкмакындыктан мисалы жакшы чыкса, ошолорду тыңшап угуп, ошолорду мындай үлгү катары көргөнүн көрүп алып, анан мен Кыргызстандын келечеги бар деп ошондо бир чечим чыгаргам да. Анан кайра келдим Иорданияга. Кайра келип салыштырып көргөнүмдө мен Кыргызстанды келечекте алдыңкы бир 50 жылдыкта эң 50 дейин 30 дейин кыскартайынча эң алдыңкы өлкө кылып көрөм да, анткени күч жаштардын колунда да.